Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер үлгүлүү апалар деген темада атайын маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто коомдо чоң из калтырган же болбосо дагы бир айта кетчү маселе бүгүнкү күндө ошол биздин белгилүү акын жазуучубуз Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын апасы Суусаркан Шекеева апабыз конокто. Ассаламу алейкум, Суусаркан апа, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Жана ошондой эле канча жылдан бери мугалим болуп эмгектенип иштеп келген жана ошондой эле устаза Айым апабыз Өктөм Абдувалиева апабыз. Ассаламу алейкум. Эфирибизге кош келипсиздер. Жана ошондой эле коомдук ишмер Дайна Fashion студиясынын жетекчиси Нуржумагүл деген кызыбыздын, айымыбыздын апасы Айзада Нуркожоева. Ассаламу алейкум, Айзада апа, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Алейкум салам. Эмесе бүгүнкү биздин маегибизди баштай берсек, андыктан кадырлуу көрөрмандар, эгерде суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Суроолорубузду узата берсек анда сиздерге. Эмес алгач аялдын бүгүнкү күндө ушул коомдогу орду туурасында айтып өтсөңүздөр жакшы болот эле. Ошол боюнча кененирээк маалымат алсак. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Ушу Марва телеканалынын көрүүчүлөрү, барыңыздарга салам айтам. Эми аялдын орду чындыгында чоң. Союздун убагында аялдардын орду өтө чоң болгон, аялдардын кеңеши болгон. Аялдар бардык тармактарда иштеген, бала тарбиялда да болобу, медицинада болобу, үйдө болобу, иштеп социалисттик эмгектин баатырлары чыккан. Согуш мезгилинде дагы чыгармалардан окуп жүрөбүз. Абдан аялдардын орду чоң болгон. Эми тарыхка кайрылып келсек, тарыхта биз Манас атабыздын жубайы Канекей энебиз. Мунун орду кандай болгон? Ал Манастын аялдары көп болгон, бирок тарыхта калганы Канекей болгон. Ал эмне себептен тарыхта калды? Ал Манастын насаатчысы болгон, Манастын шакирти болгон, Манастын дайым жардамчысы болгон. Бир гана жубай эмес, жана Манастын тукумун улоочу, баатырдын тукумун, кандын тукумун улоочу ушундай жубай болгон да. Ал бир гана ошол Манастын жубай болуп, анын ушу кийим кечесин жууп, тамагын бышырган эле эмес, ал кеңеш бергенден тышкары ал тургай ушу жортуулга чыкканда аттарынын багылышына чейин караган экен. Мына мен манасчылардан уктум жакында ушуну. Уктум да. Кандай багылып атат, ушуга чейин көңүл карап турган экен. Андайын ал чебер болгон, уз болгон. Эми айтып отурса абдан көп да. Баланы тарбиялаган. Ошол Канекей апабыз Манасты Манас кылган. Ошондой даражага жеткизгенде эмгеги чоң. Мына бул тарыхтан биз аялдын ордун ушу Канекей апабыз аркылуу айтсак болот. Андан кийин динге келсек, биздин Кадиче энебиздин орду кандай болгон, Айша энебиздин орду кандай болгон. Негизинен эле динде аялдын орду өтө чоң айтылат. Ошол Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга Бахия келгенде биринчи жолу сизге бул Бахия келген турбайбы? Сиз Алланын элчиси деп айткан киши да аял болгон экен. Ушундай кыйынчылык динди таркатканда жанында эле өдө болсо өбөк, ылдый болсо жөлөк болгон киши да аял болгон экен. Ал кыз Зейнеп болгон экен. Биринчи жолу динди кабыл алганда, мына мен кабыл алам, ушунчалык кыйын болду. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп 4 баласы менен кабыл алган адам дагы аял киши болгон экен. Ошон үчүн бул байыртадан аялдын орду өтө чоң. Бүгүнкү күндө дагы аялдын орду чоң, себеби аял бул жубай, аял бул эне, аял бул чоң эне, аял бул тайне. Аялдын орду абдан чоң. Машалла, өтө сонун, жакшы айтып өттүңүз, иншаллах. Өктөм эже, айтып өтсөңүз сиз дагы кутулуктап, Сизден өтүп сүйлөйм го. Сөйлөйм. Айтыңыз апа. Мисалы үчүн ушул жерде Курманжан Датқан эбизди дагы бир эстеп кетким келди. Алымбек Датка келип калды Кокондон. Келери менен келдиңизби байым, Датқан келдиңизби деп анан Кокон бейтинч. Кайра эле изиңизге барып калың. Ууга чыгып эле келгендей болуп барып калың. Кыргыздар кетип калды дебесин деп анан
жакаңыз агарып жүрсүн, бир өзүңүзгө ылайыктуу бирөө болсо неге кыйдырып алың деп жөнөтүп атпайбы? Карагылачы, кандай ушундай бир тарыхта изи калганда бу апаларыбыздынчы. Алхамдулилля. Азыр эжем айтып кетти, Хадича энебиз, Хадича энебиз кандай үлгү болду. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламга ушунчалык кеңеши менен, кечиресиздер, өзүнүн мыкты мамилелери менен ушундай бир акшинин пайгамбарыбыздын сүйүүсүнө, ушундай бир татыктуу болду сүйүүсүнө. Ал сүйүү өчпөй калды да. Ушунчалык дайыма эстеп, дайыма ушундай бир ал кийин дагы курмандык союлганда дагы тиги досторуна жөнөтүп, Хадичанын досторуна. Хадичан бир жолу эшик такылдап калса, Хадичанын эжеси келди го, окшош такылдатып атат деп ушундай бир эскерген экен да. Ошол аялдардын мына ушул күнгө чейин ролуну биз айтып атабыз. Чоң рахмат Өктөм апа. Ал эми Айзат апа сиз дагы экенди айтып өтсөңүз. Машаллах, апаларыбыз өтө сонун кылып эскертип өтүп кетти. Демек, аялдар ким десе, биз аял үйдө балдарына мээрим төккөн. Биз аял коомдо элдердин көйгөйүн ойлогон мээримдүү энелер. Эми биз кандай десе азыр коом жөнүндө сүйлөп жаткандан кийин бир эле үйдөгү энелик милдеттерибизди аткарбай, көйгөйүбүз коомдогу балдарды дагы кошуп тарбиялоо. Азыркы күндөгү коомду айтып кетсек, коомдо бапестеп баккан, тарбияланган балдарыбыз коомго чыгат. Мына ушул жерде айтып кеткендей эле, бул энелердин балдары, баардык элдердин балдары ошол энелердин тарбияланган балдарынын эмгектери коомго чыгат. Мына ушул коомдо балдарды тарбиялоодо биз эмне кылабыз десе, аларга туура тарбия бериштүүгө себепчи энелердин катарын толуктоого, аларды Аллахты таанууга, Аллахка ибадат кылууда тууру жолго баштоочу коомдогу инсандарды тарбиялоого аракет кылган энелер. Ооба. Эң туура айттыңыздар. Негизи аял оңолсо коом оңолот, же болбосо аял мисалы эненин күзгү, баланын күзгүсү болсо, ал эми коомдун күзгүсү аял деп деле бекеринен айтылбаса керек, Өтө жакшы айтып өттүңүздөр. Анан экинчи суроо, мисалы аял канткенде үлгүлүү аял боло алат. Ушул боюнча айтып өтсөңүздөр. Үлгүлүү. Эми ал үчүн аял биринчиден илим билимдүү болуш керек. Анткени Аллах Таалам билимдүүлөр менен билимсиздер эч качан барабар болбойт деген. Билимдүү аял менен билимсиз аял бат эле байкалып калат да. Билимдүү аял үйүндө дагы аябай мыкты бир үлгү көрсөтөт, жакшы тарбиялайт. Бул жерде мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Бир кезде Советтер Союзунун баатыры болгон, Панфилов дивизиясынын бир полкунун командири болгон, төшү жык орден медалга толгон баатыр Бауыржан Мамышуулуга бирөө келип, "Бауке, бул дүйнөдө ким баатыр?" десе, "Кыз" деген экен да. Неге десе, "Мен чоочун жерге, бөтөн элге барып 1 саат гана тура алам, андан ашык тура албайм, элиме жериме кайтам." Кыз бөтөн жерге келди келин болуп. Ошол жерге түштү, конду, ошол үй бүлөгө көндү. Бирини ата деди, эне деди, ага, эне, эже, сиңди деди. Ошентип ошол жерге көнүп калды, кызмат кыла баштады. Анан Аллах Таалам эне болуу бактысын берип, алар перзенттүү боло баштады, аларды тарбиялай баштады. Эгерде илимдүү болсо, ошол аял, ошол кыз кандай гана сонун илимди берет да балдарыначы. Эгер ушундай бир адеп ахлактуу дагы мыкты тарбия алган аял кыз болгон болсо, анда ошол кайын журтунда бардыгыны ынтымакка чакырып, өзүнчө бир укмуштуудай бир тарбия берип коет экен да. Мана ошолор мыкты үлгүлүү аялдар да. Мыкты үлгүлүү аялдар. Алардан башкалар үлгү алат да. Канчалаган апалардан кандай жакшы ушул апаны карагылачы деп туруп үлгү алгандар толтура. Ошондуктан биринчи ушу кыздарыбызга өтө көп жакшы тарбия таалимди кичинекейинен эле берип, сен жарайсың, сен мыктысың, сен мындай кыз болосуң, азаматсың деп туруп, ошентип барып тарбияласак, барган жеринде да мыкты келин болот да. Үйүндө жасаган барган жеринде жасап кетет да. Кайнене кайната үйдөгүлөр курсан болуу, келинди карачы. Сөзсүз ал тарбияга, таалимге карайт да. Эгер Куранды жатта, 30 параны жатта, бирок адеп аклагы жок болсо, анын эч кимге кереги жок. Мисалы үчүн, Куранда сурабайт эч ким,
Садыбака устаздын бир сонун баяндары бар бул тууралуу, хафиза жөнүндө. Ошондуктан эгерде эң негизгиси Куранды жаттайсыңбы, жаттабайсыңбы, ибадатың барбы, жокпу, сен адеп ахлактуу бол, көркөм мүнөздүү бол, сен күйөөңө жакшы итаат кыл, сен кайната кайненеңе жакшы кызмат кыл. Ошол жерде сен барктуу, нарктуу бол. Ал үчүн акыл бар да. Аллах Таалам берген акыл бар. Кудайга шүгүр деп ошону иштетиш керек. Машалла. Акыл жебөсө жебөчөт. Нуржигит айтып жүрөт. Акыл китебинде бир гана сенсин китебинде. Ошондуктан өстүрүш үчүн китеп окуш керек. Талим, тарбия алыш керек, сабактарга катышыш керек, илимин өркүндөтүш керек. Эч нерсени карабасаң, китеп ачпасаң, бир илим албасаң, акыл өчөт да. Андай апа кантип бала тарбиялайт? Өзү эч нерсе билбеген апа кантип бала тарбиялайт? Туурабы эже? Туура, эң туура. Мына сиздин сөзүңүздөн баатыр жөнүндө сүйлөп кеттиңиз, кыз баатыр, бала баатыр. Ушул жерде дагы эркек баатырга караганда, эркек баатырга караганда кыз баатырдын күчтүүлүгүн айтып кеттиңиз. Эми ушул жерде айырмасын дагы мен кошумчалагым келет да. Алар кылыч менен, найза менен, курал жарак менен ошол элди багындырып басып алса, түшкөн жеринде биздин келин периштедей болуп келген кичинекей кыз өзүнүн тарбиясы менен, ыйманы менен, билими менен, сабаттуулугу менен, ушундай акыл эси, даанышмандыгы менен ошол элди мындай эме басып алып дебейин, ошол элди колго алат экен да, алып туруп, ошол жерде отурукташып тиги 2 саат басып алып эле баса берип атпайбы? Бул өмүр бою калат экен да. Өмүр бою калып ошол жерде ошолордун кайын журтунун туусун бийик көтөрүп, кайната кайнесине кызмат кылып, сыйлап, баланы тарбиялап, ушундай илим билимдүүлүгү менен, акыл эстүүлүгү менен ошол жерде түбөлүк баатыр болуп, анан кийин мен да ошол жерге өзүм айтып келем, баягы эне деген таажыны кийип, чоң эне, чоң ата деген, чоң эне деген, тайэне деген, бактылуу жубай деген тактыга отуруп, өмүр бою ошол жерде өмүр өткүчү отурат экен да. Эми азыр мисалы үчүн тактыга отургандар мөөнөтү бар эми 5 жыл 6 жыл. Ал мөөнөтү жок экен. Ошол тактыга жеткенден чексиз отурат экен да. Ушул жагын айтып кетким келет. Анан жанакы жерде мен Айша энебизди мен айтпай калыптырмын. Ушу Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз ушундай кыйналып бир проблема чыкканда Айша энебизге барчу экен да. Барганда күлүп чайнап, чубатып, бир татынакай отуруп, көңүлүн ачып отуруп эле ушул проблеманы чечүүнүн жолдорун сунуштап койчу экен да. Ушунчалык ыраазы болуп кайра кайтчу экен. Көрдүңөрбү? Мына эненин акылмандыгын. Эми ошондой үлгүлүү энелерибиз, Айша энебиз, Кадижа энебиз, Канке энебиз, Курманжан Датка энебиз, ушулардын бардыгын айттыга. Ушулар болуш үчүн ошо биринчи үлгүлүү аялдай, мына Өктөмкан айткандай, илим билим болуш керек. Өзүнүн жан дүйнөсүн өнүктүрүш керек, китепти окуш керек, көркөм адабиятты, медицинаны билиш керек, бала тарбиялагандай, анын ден соолугу жөнүндө күрөшүш керек, мындай ден соолугу чың баланы тарбиялаш үчүн аракет кылыш керек, анан ыйманы болуш керек, кайын журтуна кызмат кылыш керек, кайната кайнеге кызмат кылыш керек. Мына ушуларды Сиз канча кызмат кылгансыз? Мен 30 жыл оккаммын мен. Рахмат. 30 жыл. Мен ушу мактана турган эки эле нерсем бар да. Бирөөсү ушу кайнатам менен кайненем менен 30 жыл календар жашаганым. Анан экинчи жагы айылда жашаганым мен. Айылда жашагам. Ушу айылда жашаганым. Себеби ааламга жол айылдан башталат деген сөз мага абдан жагат. Ушу айылда жашаганым ошол эки нерсе. Машаллах. Машаллах, өтө сонун. Айзада апа, сиз дагы айтып өтсөңүз. Ушундай сонун энелер менен маектешип отуруп, үлгүлүү эне. Үлгүлүү эне бул бейиштин жытын үй бүлөдө коомдо көрсөтүп берген эне. Үлгүлүү энелер булар такыбалык да болот. Салихалык болот. Такыбалыктын результаты өзү салихалык деп келет. Ал аялдар кандай болот десе, ширин сөздүү, кулк мүнөздүү, ыймандуу, анан ачык маанай болот. Бул жерде сурап калышат да, кулк мүнөздүү деген кандай деп. Анын кулк мүнөзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзүндөй. А ширин сөздүү кандай дегенде, ширин сөздүү мен өзгөчө сизден да баалап калам, кызым. Аябай мына апаларга да келгенден сонун ширин сөздөрүңүз менен кайрылып жатасыз. Хадис бар. Ширин сөздүүлөр үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис айтып жатат. Ширин сөздүүлөр үчүн ичи сырты көрүнүп турган бир үй даярдап койдум деп.
Аллах Таала айткан Куранда деп. Эми бул кандай я Расулаллах деп суроо берет. Кимдер үчүн деп. Ал дайым ширин сөздүү болгондор үчүн. Демек үлгүлүү эне кандай болот десе, балдарын тарбиялаганда өзүнүн акылмандыгы менен, мээрими менен, ширин сөздөрү менен тарбиялайт. Себеби мына биз энебиз, кыз келиндер келечекте баардыгы эне болсун, энеге татыктуу эне дамын тартсын. Эне кандай десе, уйкусуз түндөрүбүздү өткөрөт эне. Бала ооруп калса, өзүнүн комфортун унутуп коет да. Ошо балага болгон мээрими менен ал өзүнү карабай калат. Бала дегенде анын өзүң ичип аткан тамагыңды балдарыңа бересиң. Өзүң кийбей ичпей балдарды тарбиялаган бул энелер. Мына ушул үлгүлүү энелердин ийгиликтери коомдо жакшынакай бала болсун деп, коомго жакшы балдар тарбияланып чыксын, ийгиликтүү коомду жетектеген балдар болсун деп энелер уйкуларыны бөлүп келет. Мына ушул коомдо мен иштеп жүргөнүм себеби эмне десе, ушундай кеп кеңештерибиз менен мына ушундай апалар, эми албетте сиз үлгүлүү энелер деп кошуп койдуңуз бизди. Аллахым ошондой, Аллах Таала бизди ошого кошкон болсун. Ооба, иншаллах. Амин, амин. Албетте сиздерди көрүп биз дагы сыймыктанып отурабыз. Ушундай коомдо ушундай бир үлгүлүү балдарды тарбиялаган сиздей апаларды көрүп, келечекте биздин жаш муундар да сиздердей болуп, картайып же болбосо сиздердей болуп, небере чебере жытын жыттап, үлгүлүү болушун баарыбыз каалайбыз да. Андыктан азыр ушул бала тарбиясы туурасында да кыскача айтып өттүңүз да. Эмесе ушул боюнча да кичине сурап өткүм келип атат. Үлгүлүү коомдун күзгүсү деп ушундай үлгүлүү баланы тарбиялоодо эненин ролу канчалык? Ушул боюнча дагы айтып өтсөңүз. Бул жерде эненин ролу өтө чоң. Энелер биз сахабаларда эгерде өмүр баяндарын окуп, талим тарбия ала турган болсок, алар ушунчалык баягы бойкат кезинде эле Курандарды окуп, эгерде сахабалардын аялдары окуй албаганы болсо, ижарага бир окуган аялдап келип, ушунча саат окуп бересиң, аялымды угуш керек, наристеси да угуш керек деп, анан ошондо жалаң хафизалар төрөлгөн экен да. Азыр мен көп жерде айтам, бойкатсыңбы, колуңду кой, кыргызча болсо деле Куранды оку, угуп атасыңбы деп туруп оку. Ошо балдар кийин илимдүү балдар болот. Ошол жерден башталыш керек да. Андан кийин төрөлгөндөн кийин дагы алаканды эмгегине коюп туруп, бул бала мындай болот, же бул кыз мындай болот деп туруп, сонун сөздөрдү айтса, алакан аркылуу, көз аркылуу, сөз аркылуу, сүт аркылуу кетет да. Ошондо сонун тарбиялат балдарчы. Эч качан жаман сөз сүйлөбөйбүз. Жалаң жакшы мыкты сөздөрдү мен баягы Абдурахман Судайшенде айтып жүрөмүн. Азыркы Ал-Харам мечитинин имамы жөнүндө. Ал өзү да айтат экен да. Баягы алымдардан сурасам, апамдын кооз каргышы менен мен имам болдум дейт экен да. Ошон үчүн тиги экили сөзү бар экен да, эң жаман иштерди кылса деле жүрөгүңө илим толгур, Кабага имам болгур дейт экен да. Өткөндө бирөө ошентип Кабага имам болгур деп урушуп атпанан дагы адаш башканы айтсам, ыйлап аткан бала дейт, Кабага имам болгурду айтпай калдыңыз го дейтмиш да. Ошон үчүн ошондой бир жакшы сөздөрдү айтып, балдарга тарбия берүүдө жалаң жакшы сөздөрдү, сен жарайсың, сен мыктысың, сен жөндөмдүүсүң, сен мындай болосуң, сен эл башкарасың деп туруп ушундай жакшы сөздөрдү айтыш керек да. Бала кабыл кылат ошо сөздөрдүчү. Мен эл башкарат экенмин, мен жашына болушум керек экен деп, карачы тазалыгыңды, карачы соп-сонун болуп жөнөдүң. Ушундай болуп келесиң, жалаң 5 алып келесиң сен деп жөнөтсө мектепке. Ал бала установканы алды, мындайча айтканда тиги мотивацияны алды да. Ошондой бир жакшы сөздөрдү айтышыбыз керек. Машалла, чын өтө туура айттыңыз. Эң туура айттыңыз да. Ушул сөздүн кудурети болот деп кылат го. Ушул балага жакшы сөз менен чакырыш керек. Биринчи атты койгондон жакшы атты коюш керек. Себеби ошол аттын да мааниси болуш керек. Жаман ат койбош керек, жакшы ат коюш керек. Ага жакшы мамиле жасаш керек. Күлүп жылмайып мамиле жасаш керек. Аны чакырганда дагы бир сонун аттар менен менин берекем, менин акылманым, менин даанышманым, менин арстаным, ушундай жакшы сөздөрдү айтып чакырыш керек да. Ага жаман сөздү айтса, ошондой жаман болуп кете берет. Жакшы сөздү айтса, жакшы да болуп кете берет. Баягы жаманды айтпай жоелу, жакшыны айтып жаялы дегендей, ушу балага жакшы мамиле.
менен жакшы сөз менен бир сүйлөсөк жакшы напаз кыл деп коет. ооба Жакшы напаз кылсак жакшы болуп кете берет да. Анан эми үлгүлүү эне дегенде ошо эне үлгүлүү болуш үчүн жүрөгү таза болуш керек, билимдүү болуш керек. Чынын айтканда эң биринчи мен билимдүү болуш керек. Мына Владимир Ильич Лениндин апасы жөнүндө окуганбыз да. Ошондо бул бир нече тил билген. Бул бир чоңдун кызы болгон, чоң жетекчи. Анан абдан көп тилди билген. Эртең менен немис тилинде сүйлөшкөн, тушта англис тилинде, кечкурун француз тилинде сүйлөшкөн. Ошон үчүн Ленин мектепти бүткүчө эле бир нече тилди билген болгон да. Кандай тартиптүүлүгү жагынан эми биз азыр Лениндин дагы эмгеги бар да, ал да көп нерселерди. Ошондой эле мынанке андан кийинкилерди деле айтсак, жанакы эле айткан Каникей апабыз кандай семетейди семетей кылышын эмне күндү көрбөйт, эмнелерди көрбөйт. Тим эле эми аны азыр айтып отурушка убакыт жетпейт. Ошонун баардыгын эметип таптап ушу немесин палапан канатын ушундай немесине жеткизип, эрезеге жеткизип анан кийин таптаганда ушуларды айтып отурса болот да, ушуларды айтышка. эң туура айттыңыз, өтө сонун айтып өттүңүз. Сиз айтып өтсөңүз. Машалла. Өзү негизи бала тарбиялоодо, бала тарбияланганга чейин эне тарбиялалуу болуш керек. Сен биринчи балаңды тарбиялаба, өзүңдү тарбиялап ал дейт. Бул Куранда аят бар, 13-сүрөнүн 11-аятында. Коомдо адам өздөрүн өзгөртмөйүнчө Аллах аны өзгөртпөйт деп. Мен энелерге ушул кеңешимди көп айтып кетем. Өздөрү тарбиялуу болуп, кандай тарбиялуу дегенде, албетте алкымдары таза дейт. Алкымдары кандай таза десе, ал дайым Аллахты мактаган, Аллахты улуулаган, Аллахтын эмне деп буйрган болсо, буйруктарын толук моюнсунуп аткарган, кайтаргандарын кайткан. Мына мындай энелерден албетте Аллахты танып, Алладан корккон балдар тарбияланат. Себеби эне бул күзгү. Эне бул балдарга айтып эмес, ал өзүнүн амалдары менен тарбиялай берет. Эмнеге бизде мусулмандарда ийгиликке жеткен көп адам, алымдар, хафиздери чыкты, мына мечиттин имамы деп эжем айтып кетти. Эмнеге чыкты дегенде, бул энелер өздөрү мына ушундай татыктуу энелер болгон. Албетте татыктуу Аллахтын буйруктарын аткарган тарбиялуу энелерден коомубузда тарбиялуу энелер чыгат. Биз күзгү, эне күзгү. Эң туура айттыңыздар. Ушул жерде дагы бир нерсе, Абу Суфяндын аялы Хинд Муавия баласын жетелеп баратат жолдо сүйлөшүп. Бир кезде ал мүдүрүлүп жыгылып түштү. О, Аллах даражаңды көтөргүр, тур ордуңдан, деди дагы. Турганда ыйлагысы келип калды баланын. Ыйлагысы жыгылды да. Тура калганда, сен келечекте элиңе жетекчи болосуң, эл башкарасың деп койду. Бүттү. Баягы баланын жүрөгүнө орноду. Ошентип кийин баягы 4 халифа башкарган Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Умардын, Усмандын, Алинин аскер башчысы болуп. Анан бүтүндө христиан ааламы Муавиянын атын укканда титирип кетчү экен да. Ошол баягы эле кичинекей кезинде апасынын эки эле сөзү менен. Көрдүңөрбү? Ошондон биз балдарга мыкты жетекчи болосуң, элиңе сен адилеттүү бий болосуң. Беришен жоомарт бай болосуң. Сен миллионер болосуң. Кайрымдуулук фонддордо ачасың деп ушундай бир жакшы сөздөрдү айтса, сөзсүз балдар болот да. Жаллаң жакшы сөздөрдү айтабыз балдарга да. Кичинекей кыз келсе, Хафиза кызым келди да, Хафиза кызым келди. Азыр бут кийимдерди саны кылып тизип коет да бул десең, ал тизет да. Тизип коёнун деп урушсаң тизбейт. Ошондой сөздөрдү айтып, бул келечекте мындай болот, Хафиза болот, бул профессор кыз болот дедим. Сөзсүз болот да. Өтө сонун айттыңыздар. Чындыгында эле ошондой да, күчтүү эркектин же күчтүү аялдын артында деле үлгүлүү эң күчтүү апа турат экен да. Ошол нерсеге мен толук түрдө ишендим. Демек чындыгында сиздер айткандай биз өзүбүздү биринчи тарбиялап, илим билимди болушунча алып, чындыгында өзүбүз үлгүлүү болгонго аракет кылышыбыз керек. Коомдо дагы мыкты эркектер башкарып аткан болсо, эгерде үлгүлүү элдер жакшы көргөн, ошолордун артында мыкты апалар бар. Машалла. Жанында жакасын агартып,
жакшына кылып туруп жумушка жөнөтүп тосуп алган аялдар, жубайлар бар. ооба. Бул жерде жубайдын ролу дагы чоң да. Ошол эртерээк туруп, тамагын камдап, тамагын ичирип, кийимдерин ырастап, жакшына кылып, сонун ишке жөнөңүз деп дарбаздан жакшына кылып узатып койсо, эшигин ачып, анан келдиңизби деп тосуп алып, кабагына караш керек да. Бүркөлүп турса унчукпа. Анан ал кубанып келсе, албетте бөлүшөт. Ошон үчүн бул жерде аялдын ролу өтө чоң да. Мыкты эркекти көрдүңбү? Артында сонун апа бар, жанында мыкты жубай бар деш керек. Эң туура, өтө сонун айтып өттүңүз. Мен ошентип баалайм, ошондой мырзаларды көргөндө. Чын, бул чындык, бул акыйкат чындыгында. Сиз азыр ушул жакшы сонун өзүңүз ушул ой пикирди айтып өттүңүз. Ала мен ушул боюнча дагы сурагым келип атат. Эми мына жубайлардын мамилеси боюнча сурагым келди. Эми сиздер деле учурунда кандай десем, келин болгонсуздар, кызмат кылгансыздар, жолдошуңуздарга деле сый көрсөткөн. Эми бул сиздердин өзүңүздөрдүн деле жашооңуздардан кыскача айтып өтсөңүздөр болот ушул маселе боюнча. Эми бүгүнкү күндө албетте айырма өтө чоң болсо керек. Байкап отурсак чындык эле жаш жубайлардын жанагы эки ара жолго түшүп кеткени дагы өтө көп кездешет да. Эмне себептен үй бүлөнү бекемдөө үчүн, мамилени бекем болуш үчүн дагы эмне кылыш керек? Өзүңүздөр жеке оюңуздарды айтып өтсөңүздөр. Жаштардын азыр турмушка анча даяр эмес экендигин байкаса болот. Урушканы мага аябай көп кат келет да. Анан сурашат балдар, эки орттун ортосуна калдым, эже эмне кылса болот деп. Ошону мен өткөндө Кара Балтага чакырышты эле Ислам университетине. Анан ректору Исаков Молдахалил кыздарга киргизди, балдарга киргенде мен айттым, балдар, бир насаат айтып коеюн, кулаңарга күмүш сырга дедим да, деди эле. Ошо бир кезде бир жакшынакай кыздарга сүйгөнүңөргө үйлөнөсүңөр. Ал үйүңөргө келди, эртеси сүйүктүм, могу мен атам, бул апам. Же болсам атам жок, апам эле, же апам жок, атам эле, же экөө тең бар. Ушулар мени төрөдү, тарбиялады, өстүрдү, мына үйлөдү. Ушуларды жакшы көрүшүңдү суранамын. Буларды мен алмаштыра албайм. Жаман болсо да, сен үчүн жаман болсо да, ушуларды карайсың, кызмат кыласың. Базарда сатылбайт деп туруп колуңарды аялыңар жака каратып. Аялды алмаштырса болот, лекин ата-энени алмаштыра албайбыз деп айтып койгула десем, аябай жылмайышты, ректор да күлүп калды да. Ошон үчүн тиги кыздар деле анча даяр эмес да. Кичине эле бир сүйлөшүп жүргөн кез ал башка, жашоо башка да. Анан түркүн көйгөйлөр чыкканда баягыны чече албай, анан көйгөй толтура. Көйгөйдү бирок кээ бир адам бир бат чечет, кээ бирөөлөр такыр чечпейт. Көйгөйдү чечүүнүн жолдорун караш керек да. Анын ичинен дагы жеңилирегин караш керек. Кайсы вариант жакшы? Чечсе болот, акыл бар да, акыл бар. Эң туура. Ошондуктан бул жагында биз аябай бир жакшы тарбияны кыздарга турмушка даярдаш керек да, мектепте айрыкчачы. Мектепте чоң класстарга сонун кылып туруп бир турмушка даярдык темаларын да айтыш керек да. Ансыз кээ бирөө 11-де бүтүп эле турмушка чыгып калат да. Көчөдө эле мынтип секирип ойноп жүргөн кыздар барып калып эмне кыларын билбейт да. Апаларга чоң роль таандык да. Азырда аябай эрте менен көп эме маселе келди. Мен анан жооп берейин силерге деп койдум. Кандай кылалы, мына ушундай бир көйгөй жаралып калды, эмне кылайын деп жазышат да. Балдар, аябай көп балдар жазышыптыр. Ошондуктан тиги мында ошо апалар кыздарына, кызым, баягы мынтет го, кайнене, кудагыйларга, кудагый, сизге кызымды тапшырдым. Эми билбеген үйрөтүп аласы дейт го. Макул дейт. Болду да үйрөтөт ошол кайненелерчи, үйрөткөндө акырын жакшы жалпак тил менен, акырын сылап сыйпап, балам, муну мындай кылбайлыбы, ушундай кылсак мындай болот. Шуну да билбейсиңби десе эле болду да тарынып калат, болуп калат. Ошондой кылып үйрөтсө болот. Анан апалар, кызым, ошол жакта бол сен эми. Мен үйүмө конок болуп эле келип кеткен, күйөөң менен келип кеткен. Тарыны урунуп келе турган, мен үйүмө ажырашып келе турган кыз жок менде. Уктуңбу? Деп ошонуш керек. Анан кудагый, конок кеп калды, кызды жөнөтүң. Кудагый, биз сагындык, кызды жөнөтүң. Кудагый, бир арай туруп кетсин, кызды жөнөтүң дегенде жарака кетти да. Апалар жараканы кетирет. Ошондуктан кыздын апасына чоң роль таандык. Машалла. Не дедиңиз эже? Эң туура. Мен сөзүңүзгө да абдан туура аралжы кылгым келет. Ушул кыздар төрөлгөндө биздин кыргыздын бир сонун населе бар да. Төрөлгөндө эле бактылуу кыз болсун, багым берсин деп айтат. Машалла. Багым берсин. Мына ушул жерден башталат. Эмне болду? Кыз төрөлдү, уул төрөлдү, кыз десе эле багым берсин. Ал деген сөз, багын деген ичинде көп нерсе жатат. Ал турмушка чыксын, жубайы менен бактылуу жашасын, төрөсүн деген ушундай жакшы сөздөр да. Андан кийин ошол кичинекейинен эле
бата бергенде мына мен чоң ата чоң энем менен өстүм. Атам тарбиялады мени, өзүмдүн апам Белайский апам 1,5 жашымда өтүп кеткен. Андан кийинки апам бар апкем, азыр 82-ге чыкты. Мени баккан апкем, азыр көзү тирүү. Ушулардын тарбиясын алдым. Ошондо ошо кичинекей менен эле чоң энем садыгаң болоюн. Бир багыңа берсе экен, бактылуу болсоң экен, барган жериңде айрандай эле уюп кал. Айранды буйганда эле уюп эле мында кыймылдатпаш керек да айран. Айрандай эле уюп кал. Аны бул эмне деген. Анан атам болсо, балам бир жакын жерге түшсөң экен деген эми бул мен алыс деген эметпейм. Чамда жанымда болсо, анча-анча кеңеш берип турам деген ой менен айтса керек да. Анда айтам, ушу кийин көп кеңештерин берди да. Анан барганда балам, сен бирөөнүн үйүнө барасың. Анан ушу чоң энемди айтчу, өзүңдүн атаңдын эшиги пак тешик, кайнатаңдын эшиги так тешик. Пак тешикти балпылдатып басып өт. Так тешиктен мындай тайып акырын өт. Мынча жакшы сөздөр. Сөздөрдүн баардыгы болгон да. Анан ошондой даярдык. Бул менин кичинекейимде, окуй элегимде уккан сөздөрүм. Уйган айрандай деген сөз, жана пак тешик, так тешик дегендер. Анан кийин сал чоңое баштаганда эле балам эстүү бол, акылдуу бол, жасаганды үйрөн. Анан кийин бир жерге барасың. Деп анан кичине бой жеткенден кийин балам турмушка чыкканда ушу кайната кайнеңе кызмат кыла бер. Урушса деле унчукпа дей бергин. Сен жеңесиң дейт эле да. Анан тарбияланан күйөөңө баши деген сөздөрдү айтат эле. Анан эми күйөө эгерде татыктуу болсо үчүн жаман. Акылдуу болсо, эси болсо, мырза болсо, күйөөгө баш ийиш керек. Үйдүн кожоюну ошол. Биз баш ийип эле жашадык. Экөөбүзгө мен жубайым менен 30 жыл бирге жашадым. Ал тирүү кезде экөөбүзгө бир эле баш ийчү. Ошонун башына макул болуп эле. Макул эле жубай болдум. Анан кийин ошо дагы анан атам ушу жанакы мени тарбиялаганда кийин анан турмушка чыктым. Жаңыдан турмушка чыкканда балам барып калам дем. 1 ай 2 айда барып каласың да балаңы көтөрүп баргың келип барсаң, тамакты бышырып туруп, анан табакка салып, түйүп балам үйдө кайнатаң кайнем күтүп отурат, балдарың күтүп отурат. Ушунун үйүңө барып ошолор менен чогуу жечи. Кандай тарбия? Анан жатпа балам. Сен чыккан кыз чийден тышкары. Деп, сен өзүңүн үй бүлөң бар, сен ошолордун тукумун улайсың. Сен бизден чыктың, сен төрөгөн балдарың ошолордун фамилиясын алат, менин фамилиямды албайт. Ошолордун тукумун улайсың сен. Сен ошолор менен бирге бол, ошолор менен мамыр жумур бол деп, анан табагымы көтөрүп келсем, чындап эле кайнем мынтип күтүп отурган болот. Анан бир баурап, шабырап, тамагыбызды чогуу отуруп жеп, анан эч жакты батасын берет. Батасын берет. Анан кийин дагы бир сөздү ушу азыр эсиме келди. Ошол атасы согуштан келбей калган кайнечем бар эле. Анан садаган кетейин балам бир сөз деди. Эмне десем, сенин ушу кайнечең бар деди. Атасы согуштан өксүк деди. Энебиз бир. Ушундай. Ушу кайнечең келгенде жаркылдап тосуп алып, себеби анын кайын журту да ошол жер, төркүнү да ошол жер. Апасы ошо менин кайнем. Атасы өтүп кеткен. Өзү турмушка чыккан. Кайда барыш керек? Ошондо мага келеби бизге? Сен ошонун төркүнүсүң. Келгенде ошол төркүндүн сен өзүң кичи болсоң дагы ролун аткарып, астына дасторконду коюп, анан кетип атканда эч качан кур кетирбе деген. Бир нанын, 2 нанын болсо бирин салып бер, бир нанын болсо бөлүп туруп жартысын салып бер. Эч дегенде ошол сөздү ушу аткардымбы, аткара алдым билбейм. Аткардыңыз сиз аткардыңыз. Ошол кайнечем 82-ге чыгып былтыр өтүп кетти. Аябай ыйладым, эстеп азыр да ыйлайм. Ошол атакемдин ошол тарбияларына мен рахмат айтам. 5 убак намазымда неметем, ошол атамдын эмгектери. Анан кийин баягы кайната кайнем карганда, бири ошо 80-де, бири 70-те. Анан кийин күйөөм айтып калды, биз башка жерге барып, шаарга барып иштейли деди. Анан мен атама келип айттым, ушундай 1-2 бала болобуз деп атат десем, жок балам. Сен кетип калсаң, кайната кайнең ким карайт? Ал кайның анча карай албайт. Бул мындай. Деп мен эми кичүү деле эмесмин, орточу келинмин. Кетирбей койгонда, аны ошо атамдын сөзү менен мен кетпей, өмүр бою ошо кайнатам менен кайнем менен бирге жашадым. Мен ошого ыраазымын. Мен ошолордун кызматын кылдым.
ал мага чоң кызмат кылып чоң инвестиция алып берди. Менин балдарым ошолор тарбиялап берди. Билимге тарбиялаган, тарыхты, санжыраны үйрөткөн, динге бар жана берген ушу кайнатам, менин кайненем. Кайненем ушунчалык тамакты даамдуу жасаган, режим менен берген адам болчу. Ошентип балдарым тарбиялап берди. Мен ыраазымын. Машалла. Кандай сонун нерсе. Сиз дагы бекемдеп айтып өтсөңүз толуктап. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан хадис бар, кыз бала бирөөнүкү деп. Менин апам аз 75-ке кирди. Апам бизди кантип тарбиялады десе, мына эжелерим айтып отургандай аябай сонун тарбиялаптыр бизди энелерибиз. Апам айтчу да, кызым, сен ошол жерге бардың, дайым тишиңдин жалтырагын көрсөтүп жүр. Ал эмнеси экен десем, түшкөн жерде дайым күлүп жүрүшкен. Жылмайып жүргөн. Эми өзүнүн тилинде айтып атат да, жылмайып жүр. Анан эч убакта күйөөңдүн эң бир жамандагын жаман дебеген. Себеби ал сенин жолдошуң үчүн эң кымбат адам. Алардын бардыгына сен жакшы мамиле кылып, аларга жакшы кызмат кылгын. Мен ошондо сени менен мен сыймыктанган эне боломун. Анан дагы кайненем Кудай рахматы аябай жакшы аял эле. Мен баягы жаш убагымда келин болгондуктан ал жактын да тарбиясына мен тарбияланып калдым. Кайненем мен келгенде эле айтты, сен биздин үйгө кызым келдиң деп, мен ошону колдонуп келем. Өзүм келин алганда дагы баягы жолдошумдун кулк мүнөздөрүн мага түшүндүрүп койду. Менин баламдын мына ушундай характерлери, мүнөздөрү бар. Анын мүнөздөрүнүн бири ал эң тазалыкты жакшы көрөт. Анан алга бат тамактын түрүн жакшы көрөт. Таза тыккан кылып жаса берсең, башкасын кызым өзүм жасай берем. Мен эми кутулдум, сага тапшырдым деп. Анан дагы бир жакшы кеңеши эстен чыккыс. Тандырга дайым биз айылда нан жаппайбыз, Тандырга азыркылар жабабы жаппайбы билбейбиз. Анан тандырга отту жагып жатып, анан көрсөтүп берген. Тандырдын азыр табы болот деп. Ысык тандыр болот, анан ошо тандырдын өзү табы болот да. Ошо сыяктуу эле күйөөдүн табы болот. Ал дегени күйөөңдү сен ошондой билгин деп. Тандыр дегер ысыгында басып салсаң, нан түшүп калат да. Туурабы? Ошо сыяктуу эле сенин күйөөңнүн кулк мүнөздөрүн сен ошондой билип алышың керек. А мен азыркы жаштарга кантип түшүндүрөм десе, духовканы дагы баягы минутасына коюп бышырасыңар кыздар дедим. Эгер туура эмес минутага койсоңор, нан же бышпай калат, же күйүп калат. Ошо сыяктуу эле жашаган жолдоштордун кулк мүнөзүн, табын билип алыш керек экен. Мына ушундай албетте энелерибиз көп насааттарды айтып, биз ошолорду угуп келиппиз да. Азыркы күндө интернет деген каражаттар толуп кетти. Жаштарыбыз көбүрөөк мына ушундай пайдалуу кеңештерди угуп, энелердин көптөгөн ушундай насааттарын угупса жакшы болот. Мен бардыгын ушу коомдогу тарбиялуу, ыймандуу, мына ушу эжелердин айткан насааттары, энелерибиздин айткан насааттарыны эң биринчи Аллах Куранда кандай аял болуш керек, кандай кыз болуш керек, мына ушундай болуп тарбияланышын каалап, дуа кылып сурап келем. Алла разы болсун. Экөөбүздөн кайненесин айтты. Мен айтпасам болот. Менин кайненемде бир мынтип беретилем да, диплому жок Макаренко депчи. Аябай бир өзгөчө эди да. Анан тиги бат эле мындай окуу бөлүмүнүн башчысы болуп калдым, анан директор болуп калдым. Тиги 6 кызын отургузуп алып, кыздарым, жеңеңер битте гана дейт да, эми түштүк вариант, битте бирөө гана. Мунун сөзү закон. Мен кандай сүйлөйм, аны белгисиз. Мунун сөзү закон, ушуну айтканын кылабыз деп иштерди, кызматтарды бөлүштүрүп берген да. О энем, о мамам, ишиңе барып келдиңби? О энем, тамагыны бергиле. Күйөөгө тиген мынча жыргалыйсың деген. Барды сен үчүн бирөөлөр жасайт экен. Сен эч нерсе кылбайт экенсиң депчи. Көрсө мен жакшы үй бүлөгө түшүп болгон экенмин да.
Ошон үчүн тиги кыздар ошо бир эле айтылган сөз өмүр бою ошо кыздарга жетти да. Жеңил эмне кылалы деп турат ушул күнгө чейинчи. Кудайыма шүгүрлөр болсун алтырым. Ошон үчүн тиги энеге ошону мен айтам да, жакшы кайненени айта алам. Анткени мен жашоодо көрдүм, жакшы күйөөнү айта алам, көрдүм жана азыр көрүп жатам. Алхамдулиллах. Ошо Кудайым ошолор жакшы күйөөлөр жазганга эми шүгүрлөр айтам да. Ооба, сөз түрдө. Илим билимдүү, анан пакиза жана сен айткандай, ушул жактары дагы аябай жакшы. Кудайга шүгүр, алхамдулилля. Демек биз кандай гана учур болбосун, эгерде жакшы аял болсок, демек биз жакшы кайнене дагы болуп бере алабыз. Жакшы жубай да болуп бере алабыз, Дагы бир сиздерге ушул жолдош тууралуу да кичине айтып өтүңүз. Сонун кылып ушул жолдошко итаат кылуу маселеси жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Биз мисалы аялдар жолдошко кандай итаат кылышыбыз керек? Сиздер аталарыбызга кандай мамиле жасагансыздар? Азыркы учурда кандай? Негизи ушул боюнча айтып өтсөңүз. Менин чоң атам Абдывали, мен Абдывалиева өктүм. Абдывали биз кичинекейлик отургузуп алып келиндерин мынтип карап анан жанында отурабыз, кичинекей эсимде калганда. Эркектин периштеси өйдө. Баш ийгиле, бадаңдашып айтышпагыла, олорайып тиктебегиле, баш ийсеңер бактылуу болосуңар деген да. Ай деп анан ошол тарбия менен келдик. Аталарыбыз үйдө кожоюн, апаларыбыз бейруксат эч нерсе кылбайт. Ошентип эле келдик, ошентип эле тиякта да, биякта да, кайын журтта да. Ошо качан эркек кожоюн болгондо, аял баш ийгенде айтканды кылып, дайыма сени ушу жакшы махабат көздөрү менен карап, дагы тиктегиси келе турган иштерди аткарышың керек да, сенчи. Жакшы тосуп алышың керек, жакшы сөздү айтышың керек, ага баш ийишиң керек. Анан эгер балдар бирдемени сурап, папа, могу маселе кандай деп калса деле, аны билесиң. 1 секундта жооп бере аласың. Кой тур, азыр атакең тамактанып алсын. Биздин үйдөн өкүмдар атакең жооп берет азыр десе, атеке да кичине мынтип сыймыктанып калабы, мен жооп берет экен, мен үйдө эң негизги адам экенмин деп. Атакеңер биздин өкүмдарыбыз. Ааламдыкы Аллах болсо, биздин үйдүн, биздин коргондун өкүмдары атакең. Кожоюнубуз атакең чечет ал маселени. Болду, кадыр баркы үйдө боло берет да. Эмне дедиңиз эжем? Эң бир туура. Мен да ошол жерде мына Өктөмкан сөзүндө атам айтып калды, турмушка чыккандан кийин, балам бир нерсе бар. Бир эле нерсе бир мезгилде өтө ачуу дагы, өтө таттуу дагы. Бул эмне деди. Мен аны кайдан билем? Кайра өзү жандырмаган өзү айтып атпайбы? Ал тил деди. Сен ширин сүйлөсөң, ал өтө таттуу деди. Сен ачуу сүйлөсөң, ал жүрөккө сайылган октой өмүр бою так болуп калат деди. Ошон үчүн эч качан ачуу тилиңди ачуу кылба балам. Жана айтып кеттим, тили ширин, сени тили ширегиңизди атпайбыз, алтын кызым. Эч качан тилди этият кыл. Тили деген эле анан баягы үйгө келгенде эле атамдын ошол сөзү эсимде. Анан кийин мындай неметкенде деле этияттап, анан сабыр кылып, анан кийин дагы бир жерден окуп калдым. Аял деген бул эркекти назиктиги менен башкара алат деп. Ал маселен байчичекей же болбосо чөп асфальтты буруш жатканы тешип чыгат го, мындай. Ушуну көрүп жүрөбүз арасынан. Таш менен гүлдүн ортосу каякта жатат? Ал назик. Ошол сыяктуу биз өзүбүздүн назиктигибиз менен, ширин тилибиз менен, жакшы мамилебиз менен, кандайдыр акыл эстүүлүгүбүз менен бардык маселени чечип, күйөөнү дагы баш ийип туруп эле башкарып койсо да болот да. Кайненемди айтчу эле, эмне десе макул де, сеники туура де, урушканга ичиңени урушпа, тышыңан эч урушпа де, ушинткен да, тышыңан эчтеке айтпа, ичиңен эле кайрып ал дечү да, тышыңан чыгарба дечү. Ушул жакшы сөз айтып, Кудайга шүгүр, миң мертебе шүгүр. Эми Кудайым ар бир кыздарга жакшынакай мырзалар жолуксун. Ошо жакшы сөзгө татыган мырзалар болсун. Ошо жакшы сөзгө татыбагандар да болот. Ошо атам айтчу, турмушка чыгарат эки эле нерсени сураш керек экен. Анын байлыгын, бийлигин кереги жок. Ичпесе, чекпесе, анан ыйманы болсо болду, ошол жигитке турмушка бере бериш керек. Эгерде жанакындай татыксыз болсо, ол канча ширин айтсаң деле, ошон үчүн
Кудайга шүгүр бизге ушундай жакшы эр азамат мырза болуп, ошол менен 30 жыл бирге жашап, ушунча бала көргөнүмө шүгүр деп айтам. Анан ушу баш ийип эле жашаганымда азыр эми ушу күйөөлөр менен тең айтышып, неме эле күйөөсүн башкарганды көрсөм жаман көрөм мен. ооба Ушу ооба башкарса тарбиянын жетишсиздиги дечи, илимдин жоктугу, тарбиянын адеп акылактын жоктугу дедиңиз да. туура айтасыз, туура айтасыздар. Баягы мен уккандарымды айтып берейин. Себебинде жанагы бизге насаат болсун деп энелерибиз, кайненелерибиз көп нерселерди айткан экен. Азыр айтып отурган нерселерини алган адам, демек аны аткарган адам ийгиликтүү адам деп эсептейм да. Себебинде ар бир нерсени угуш керек да. Уга билген адам кийин сүйлөй билет го. Ошол бир пример кылып айтканда, бир карыя болгон экен, энди эркек ал мезгилдечи аябай көп аялды үйлөнүптүр. Кайра эле аялдарын кыйкырып, өкүрүп ажыраша берет экен баягы кишичи. Анан эми ар аялдан билесиздер да, балдар кала берет. Анан энеси акылдуу аял болгон экен. Энеси дейм, анын мындай кошуна эне. Анан буга бир жакшы аял таппасак болбойт. Паланчы деген бир аял бар, ошол азыркы күндө ошол башы бош, ошону сүйлөшүп алып кел берели. Мына ушуну ошол эптеп кетет деген экен. Анан ошол аялды сүйлөшүп, алга баш кошот. Анан ал киши кандай экен дегенде, көнүгө кыйкырган, балага да кыйкырган, келинге да кыйкырган, тарбиясы өтө мындай жесткий деп коет го, мындайча айтканда ошондой. Тиги аял эмне кылды? Келип ал кишинин тамагын убагында жасап, кыйкырса да үн чыкпайт экен. Макул, атасы болду. Азыр деп ал кишини жумушка чапанын кийгизип, дарбазадан, короодон чыгарып, мурда короо болсо, короо да, азыр мындай элестетип алабыз, азыркы күндө биз дарбазаны элестетип алабыз. Короодон чыгарып коюп, деп эс алчу экен да. Көрдүңүзбү? Ал эмне кылып атат десе, көрсөтүп беришти. Ал амалында балдары да ушундай ал аялды жакшы көрүп калган экен. Эмнеге дегенде, ага чейинки келген аялдар аны менен айтышкан да. Ал кишинин каалообу ушундай тарбиялуу аялды каалаган экен алчы. Ал киши өтө жаман ооздуу эмес. Ал каалаган, күткөн аял келди. Ал ошол эркекти эмне кылды десе, эркектин каалоого татыктуу аял болуштукта анын ыкмаларын колдонду да. Анан ал киши эмне кылат экен десе, күнүнө алыс жерге барып мал кайтарат экен. Мурда ушундай болгон го. Ошол жерге барарда тамагын жасап, таягын алып, даяр болуп барган аял экен да. Көрдүңүзбү? Барып, мына жесеңиз тамак, урсаңыз таяк. Мен сизге мына даяр жубай деп ушинтип жүрүп, андан көп балалуу болгон экен. Демек мындан эмнени алабыз десе, аял киши күйөөгө итааткөй болот. Анын кандай кулк мүнөзү болсо аны билип алат, жана табыны билгендей. Анан эң негизгиси, мен бул эркекке итаат кылсам, Аллах менден ыраазы болот. Аллах ыраазы болсо, мен Аллахтын төөлүктүү бейишине татыктуу болом деп тарбияланган энелер, кыз келиндер болуш керек. Мырзаларга жол ашказан аркылуу да. Ашказан ошону карагыла дейт элем да сабактардачы. Качан гана курсагы тойгондон кийин ана акырын бир маселелериңди айта бер. Келгенде эле ажылдап чыкпа, келдиңизби деп тосуп ал. Колуна керек болсо колго суу куй. Тамагыңыз даяр де. Андан кийин майың түгөнөбү, башкаң болобу, акырын айт аягында. Туура. Тамак кандай болуптур? Ой, жакшы, ширин го. Ошо ширин тамак акыркы майга болду десең эле түшүнөт да. Маяп келиш керек деп. Сөз эле ажылдап айтыш керекпи дейм да, ошон үчүн. Анан мырзалар деле аялдарын эркелетип, жакшынакай сөздөр менен бирөөсү телефонуна Хадичам деп коюптур да, аялыбыз. Анан бир күн ал өзү аябай адеп акылактуу, өтө көркөмдүү, мыкты аял экен да, келин. Анан караса эле Хадичам деп турат. Ай, таксырым, Хадичам ким? Десе, он чыкпай койду. Мен сизден сурап атам, Хадичам ким десе, дагы эле башын ылдый салды да, үнү өйдөрөк чыгып, ой, бай болгыр, мен сизден сурап атам, ким бул Хадичам десе, өзүнөн сура деди. Сурайм, сурабай элемне деп чала койсо, өзүнүн чөнтөгүндөгү телефон сурап калды да. Ай, менин телефонум го десе, сенин мүнөзүңчү.
сенин акылмандуулугуңчу, сенин ушунчалык жөнөкөйлүгүң, тазалыгың, мээримдүүлүгүң, мага кылган мамилең, менин жаманымды жашырганың, жакшымды ашырганың, ушунчалык мага болгон бардык көркөм мамилелериң деп айта баштаса, акырын ылдый карап, жамгырлары куюла баштаптыр да келиндинчи. Анан кийин билдиңби, Хадичам ким экендигин? Сен менин Хадичамсың, сен менин бакытымсың, сен менин дөөлөтүмсүң, сен менин сүйүктүү жарымсың. Мына Хадича ким экенин көрдүңбү десе, анан ишенип кой, мен сизди иш уят калтырбаймын, жер каратпаймын деп анан убада берип калыптыр да. Караңла кандай көркөм жакшы окуя да, туурабы? Мурзалар, мен айтам мурзаларга бир жакшынак менен аялыңардын атын сактап койгула эркелетип. Эң туура айттыңыздар, машалла. Өз дагы аял киши кулагы менен, эркек киши ашказаны менен дегенде эң туура да, ушул дагы чындык, жакшы сөз, жакшы кеп. Анан байкап отурсам, бардыгыңыздар коомго өзүңүздөрдүн мындай бир салымыңыздарды кошуп келе жаткан апаларсыздар да. Мисалы, Өктөм апа, сиз 23 жылдан бери орус тилинен мугалим болуп иштеп келипсиз. Саркан апа, сиз деле 21 жылдан бери мугалим, андан кийин айыл өкмөтүндө иштеп, анан бир топ өзүңүздүн артында чоң изиңиздерди калтырып келатасыздар. Азиз апабыз болсо дагы да болсо коомдук ишкер айым болуп канча жылдан бери ушул жаатта иштеп келет. Эми ушул жумуш маселеси менен үй бүлөнү кошо алып кетүүдөгү мамилени айтып өтсөңүздөр. Эми бүгүнкү күндү карап отурабыз. Бүгүнкү күндө мисалы иштеген айымдар бар, туура иштеп атышат. Бирок ошол эле учурда мен иштеп атпаймынбы, мен бакып атпаймынбы, мен акча таап атам деп өзүн мисалы башкаруучу катары көргөн, же болбосо өзү мындай текеберчилик жаатты козгоп кеткен десек деле болот. Мындай ошондой айымдарда арабызда кездешет, бар эмес. Бирок ошол нерсени тыйып, өзүбүз ошол үй бүлө менен бекем чогуу алып кеткенде эмне кылышыбыз керек? Кандай дейсиз, жок? Да, сол бардык нерсе ушул жерде турат. Камтылат айчы. Жында көп нерсе жатат бунда. Ошол аял кээ бир келиндер ошол жерге барганда үйүн эле мактай бергендер да болду. Атасын, энесин мактайт, жеген тамагын мактанат. Анан берки кайын журтун кичине мындай прогон болуп калат да. Бар балекеттин баары ушундан башталат. Андан кийин мен бир ошо канча акча таап келсе дагы мен таптым деп айтпаш керек. Ошол үйгө келгенде эми ошол үйдүкү. Кандай болсо дагы кызмат акыбалы чоң болсо дагы, башка болсо дагы аялын, күйөөсүн биринчи орунга кое бериш керек. Эми мындайын чыгарганда мыйзамда деле ошондой да, үйдүн ээси ким? Эркекпи? Ошол эркекке баш ийиш керек. Эркектин даражасын бийик көтөрүш керек. Ошол эркектин даражасын бийик көтөрүп, баягы кыргызда макал жөн чыккан эмес го, кыргызда сонун макалдар бар го. Жакшы, жаман, жакшы аял жаман эркекти кара жер, жакшы эркекти хан. Ошол эркекти мындай болсо деле жакшы эр кылып жашаган жакшыбы? Же болбосо жакшы эркек болсо ошону хан кылып, хандын аялы болуп, ханша болуп жашаган жакшыбы? Же болбосо жана жаман сөздөрдү айтып атып, анан бир бечаранын аялы болуп жашаган жакшыбы? Ошон үчүн аял өзү аракет кылып, өзүн баягы назиктиги менен, акылдуулугу менен, билимдүүлүгү менен, даанышмандыгы менен күйөөсүн ушундай даражасын көтөрүп, кайнын журтунун тилин таап, ошолорду бириктирип, ошолордо эле сый урматтарды көрсөтүп, анан ошол жерден анан даражасы бийик ак элекчик жана байбиче болгон жакшы деп ойлойм. Күйөөлөрдү сыйлаш керек. Машалла, эң туура. Көп ишкер айымдар менен аралашып жүрөсүңөр. Мындай эң мен көбүнчө байкасаңыздар керек, баягы аят хадистерге кайрылам да. Шариатта аялды иштөөгө уруксат берилет. Бирок бул иштөөдү мойнуна жүк кылып алуунун кереги жок. Себебинде уруксат берилет. Аялдын өзүнүн тапканы өзүнүкү, эркектин тапканы аялыныкы да. Ушуну да билип алыш керек. Бизде кандай болду десе, азыркы сиз айтып аткан суроого жооп кандай десе, мен таап жатам, мен кылып жатам деген аялдар мына ушундай күйөөлөрүнө ызаланган акыбалдагы жооптор болуп жатат. Эмнеге десе,
бизде азыр коомдо баардык эркектерибизге жумуш жок. Жумуш жоктуктан аялдар базарларга чыгып кетти. Базар азыр рыночный экономика дегенге байланыштуу бир жакшы жумуш болбогондуктан мен ошол эркектерди күнөөлөп кете албай кетем. Эмнеге дегенде аларга бир орундуу жумуштар болгондо биздин эркектер анчалык кыйналбайт эле. Анан мен деп айткан кыздарыбыз эмнеге айтат десе, аларга дагы ошол диний сакафаттардан, илимдерден алыстап калган адам айтат. Өз негизи мына мен эжем айткандай иштеп келесиз деген, ооба альхамдулиллах. Бирок мен кандай иштеп келем? Мен мойнума алган иштеген аял эмесмин. Мен жолдошумдун жардамчысымын. Мен өзүмдү жардамчы катары ал жерде кошулуп келем. Себеби дегенде жолдошум Союзда магазинде иштеп келген, дүкөндөрдө, андан кийин ушул соода тармагында Бишкекте, Дордойдо иштеп келет. Эми ошол кишиге мен аялдар менен соода кылыштыкта, аялдар көбүнчө кийимдерди аялдар алат да, мен ага жардамчы катары болуп келем. Жанагы арызданган аялдар кандай десе, күйөөлөрү жатып алып, өздөрү кыйналып иштеп, жанагындай балдарыны багып, кыйналып, эртеси жумушка барып, балдарын бирөөлөрүн колуна таштап, алыстарга кетип, эмне деп койду? Сырттарга чыгып кеткендер. Чачага неме мигрант деп коет. Мигрант болуп кетип, алар эмнеден келип чыкты десе, өздөрүнүн аял кишилик туйгуларынан. Назик аял эмне болду десе, ал эркектин жумушун көтөрө албай калды да. Ыйлаганга туура келди. Ал баласын сагынып жатат. Ал энесин, туугандарын сагынды. Мына ушул оор коомдон биздин аялдарда мен деген чыкты. Ойлоп жатышат. Эгер өзү Куранда Аллах Тааладан башка эч ким мен кылдым, мен жасадым, мен деп айтышка акысы жок. Бул Аллахка гана татыктуу. Биздин жаштар адашып эмне десе, бул мен кылдым деп адашып жатат. Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк берген экен, ошону биз жасап жатабыз, иштеп жатабыз деп. Ошол коомдо мен өзүмдү жолдошумдун жардамчысы, жолдошумдун эң баягы оң колу эмеге айтып коет го, соодада, бизнесте эң жакын адамың бул сенин партнерың, жубайың дегендей, ошондой жубай катары келатам. Кээ бир аялдар ойлоп калышы мүмкүн да, бул эже ушинтип иштейт экен деп. Мисалы мен муну айтып кеткем себеби мен ошол бактылуу бирөөдүн жубайымын, балдарымдын энеси, коомдун дагы азыркы күндө өзүңүз билесиз, апасы. Ооба, биздин ошон үчүн дагы коомдун эң үлгүлүү апалары сиздерсиздер деп мен дагы сыймыктануу менен айта алам иншалла. Анан бул жерде мамлекетибизде ошол ишсиздик болгондуктан эркектерге, мырзаларга керектүү иш ордунун жоктугунан бардыгы эле агылып төгүлүп Кыргызстан эң алдыңкы орунда болуш керек мигранттардын көптүгүнөн, кээ бир мамлекеттерде анча деле эмес. Анан иштеген иштеп калды, бутуна туруп калды. Кээ бирөөлөр барат түркүн себептер менен кайтып келет, же тизмеге кирет, же башка болот. Анан үйдө жатып калды, маанайы түштү, аны кубаттаган аял жок, аял калды тиякта, же ошол жакта кетип мен та иштеп келейинчи деп кетти. Мен Москва менен Екатеринбургга чакырганда ушул маселелерди айттым да. Эгерде балдарыңды кайнене кайнатаң багып атса, күйөөң бир себептер менен айылга кайра келип калса, сен эмне кылып жүрөсүң бул жакта? Карачы, күйөө калды тиякта, ага баш ийиш керек, туурабы? Пайгамбарыбыз отун болсо келип ошону сатып болсо деле бак, бекер жатпай деген да. Ошондуктан көп аялдар өздөрү таап, анан бир аз жөн эле жүргөн аялдар акча кармап калды, илим жок, башка жок, тарбия таалим жок, акча эле кармап калды. Анан бул жерде бир аз башкачараак сезип өзүнө. Контрол жок, күйөө жок жанында, алар алыста. Ошентип анан билген намазын окуп калды. Мен ошолорго керектүү сөздөрдү айттым баргандачы. Ошондуктан аялдар мен таап атам, сен эмне иш кылып койдуң, сен эмне жакшылык деген эң жаман сөз экен да бул. Пайгамбарыбыз айткан бул эң жаман сөз аялдар үчүн. Бул күнөөгө батып калат да мындай сөз сүйлөсө. Ошону да биздин өздөрү таап, мен акча таап атам деген аялдардын кулагына көмүш сырга. Ошону күйөө орун алмаштырыш керек деми кайрачы. Азыр орун алмашып калды да. Баягы күйөөлөрдүн ордуна акча таап, тигилер үйдө бекер жатып. Мырзалар деле ойлонуш керек, эмнеге бекер жатат үйдө? Жөн эле баланы кара, баланы эне карайт да, аял карайт да.
рольдорун алмаштырыш керек эми. Анан үй бүлөсүн багыш керек да. Эркек да, мырза да багыш керек да. Ошондон анан аялдар дагы кичине баягыдай сөздөрдү айтпай калабы дейсиң да, мен эле мен депчи, мен багып атам деп. Негизи чындап эле Айылга да келгиси келбей калды да. Үйлөрүнө кайткысы келбей калды. Ошо ката кетишип атат азыр. Өтө сонун айтып өттүңүздөр. Өтө жакшы акыл насаат кеңиңиздерди угуп, биз дагы жашообузга жакшы бир сабак алдык деп сыймыктануу менен айта алам. Буюрса бүгүнкү биздин көрүп жаткан айымдарыбыз, жаштарыбыз ушу сиздерден сабак алып, жашоо турмушунда да ушундай бир сиздердин айткан сөздөрүңүздөрдү колдонгонго абдан аракет кылабыз деп мен да сиздерге мындай баш ийип таазим кылып айтып өтөйүн. Рахмат сиздерге, Аллах ыраазы болсун. Эмесе негизи эне үйдүн куту деп коет, эне үйдүн бейиши же ырыскысы деп коет. Негизи эле бейиш эненин таман астында деп деле айтабыз. Эмесе ушул сөзүбүз менен сиздер ушул биздин көрөрмандарга, угармандарга жакшы бир акыл кеңешиңиздерди айтып өтсөңүздөр, анан ушуну менен буюрса эфирибизди жыйынтыктайбыз. Биздин тилегенибиз эл журтубуз тынч болсун, мамлекетибиз мына кичинекей Кыргызстан мамлекетибиз бир катарга чоң мамлекеттер, өнүккөн мамлекеттердин катарына барып кошулсун деген тилек. Ошон үчүн ошол аялдар биз өзүбүздүн назиктигибиз менен, акылмандуулугубуз менен, жан дүйнөбүздүн байлыгы менен ушу балдарды жакшы тарбиялайлы. Коомго керектүү балдар тарбиялайлы. Андан кийин үй бүлөнү бекем сактайлы. Ажырашуу деген болбосун. Ушу турмушту бекем сактаган бул көпчүлүгү аялдан өтөт, неметет да, аялга байланыштуу. Ажырашып кетишине себеп көбүрөөк аялдардан да болот. Жана тилден, жанагындай туура эмес мамилелерден, бир сөздөн деле чыгып кетет да. Ошон үчүн мен аялдарга каниет, сабыр, акылдуулук каалайм. Ошо биз татыктуу аялдар бололу, татыктуу жубайлар бололу. Ошо аял болуп калганыбызга шүгүр. Коомго өзүбүздүн жакшы бир акыл насааттарыбыз менен пайдабызды тийгизели. Кудайым мына жакшы балдар тарбиялоо насип этсин, жакшы неберелерди тарбиялайлы. Сталин кезинде айткан экен, бир баланы татык тарбиялоо бир мамлекетти башкаргандан да кыйыныраак деп. Ошон үчүн аялдарга ушундай өтө жумуш көп, оор, түйшүктүү жумушунда аялдарга мен акыл эс, сабырдуулук, күч кубат каалайм. Ушу жакшылык болсун, аманчылык болсун, элибиз, жерибиз тынч болсун, мамлекетибиз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун. Биз тарбиялаган балдар ушу элди баксын, элди тарбияласын, эл үчүн кызмат кылсын. Мамлекетте дагы бир кесипкөйлөр иштеш керек деп ойлойм да. Мамлекеттин бардык тармактарында, бутактарында мыкты ишини билген, Аллахтан корккон, жүрөгүндө ыйманы бар, анан иштин аябай ишти билген мыктылар келиш керек да. Тааныш билиш менен келсе, акча менен келсе, эч качан жакшы иш болбойт да. Ал кайра ошол сарп кылган акчасын чыгарам дейт. Анан тиги мен артымда стенам бар дейт, мындай колдоочум бар дейт. Иш кылбайт да, мамлекет үчүн күйгөн, мамлекеттен 7 миллион калкты оңдойм деген бир инсандар келиш керек да. Эл үчүн кызмат кылып. Мен жалпак тилмейт, мына чынчалак деле салса жетет. Оң колду буттарын кошо салып алышат да, ошол жакшы эмес. Ошентип мамлекетибиз оңолбой келе жатат да. Кесипкөйлөр болсо, мыктылар болсо, илимдүүлөр болсо, анан мамлекет оңолот. Анан иш менен камсыз кылса биздин мырзалар кетпейт эле эки жака. Сонун зарплаталар, эмгек акылары жакшы болсо, туурабы? Анан аялдар да өз ордун билип, күйөөлөрү акча таап келсе, жакшынакай жашоо болсо, ушундай көйгөйлөрдүн аркасы менен бизде ар ким ар жакта тентип жүрөт. Анан аялдар кичине иш кармап, акча кармап, анан кичине баягы мамилелер, үй бүлөдөгү мамилелер да бир аз солгундап кетти, башка болуп кетти. Анан кыздар дагы мындай турмушка чыгарда мынтишет экен да, жанагы эжем айткан, эжемди уккан кыздар азыр ойлонот болуш керек. Атасы бар экен, апасы бар экен, карыясы бар экен, ошол үйгө турмушка чыгайын деш керек да. Атасы апасы болбосун. Кенже баласыбы? Ал аэропорт деп коюшат экен.
качат качат экен. Ошондой Анан мен кыздарга айтып атам, кайра ошол баланы карап тур десе карап турат, насаатын айтат. Балам, момундай кылсаң кандай болот эле десе, ошентейин дейт. Туурабы? Эч кандай тажрыйба жок да жашоодо. Карыяларың үйдө отурса, аталар 2 күн биринде тиги ырыскысы менен келет үйгө. Карыялар, аксакалдар. Карыянын болгону жакшы эмеспи? Кандай сон, мына эжем сөзүн угуп, көп кыздар өзгөрөт болуш керек деп атам. Мен да көп жерде сүйлөгөндө айтам. Атасы, апасы барбы, карыясы барбы? Карысы бардын ырысы бар. Акылман карыя агып жаткан дарыя деп, карысы бар үйгө барыш керек кыздар, тандаш керек. Эч кимиси жок, жок мен барбайм, кенже балага турмушка чыкпайм деген. Адашасыңар кыздар ошентсеңер, адашасыңар. Ошондон карыясы бар үйдө карагыла. Анан карыялар дагы мыкты болуш керек да, чындап насаатын айтыш керек. Кайненелер сонун мамиле кылыш керек. Кээ бирөөлөр аябай жаман мамиле кылат деп айтышат да, эмнеге эми баласы экөө жакшы жашап атса, мыкты урпак уланып атса, анан ошо келинди жакшы эле сөз менен жакшы эле карап койбойбу? Кайнежелер деле көп айтам мен, кайнежелерде кийлигишпегиле, силер үйүңөрдө кожоюнсуңар. Келип туруп жакшы даамını татып, жакшы сөзүңдү айтып кете бер. Анан каалаган мезгилде жасап алат бир жерде кемчилдик турса. Эмне үчүн тигини кылбады деп кийлигишпейле кайнежелер келиндерге. Келиндер дагы акылман болгула, кайненелерге жакшы мамиле кылгыла. Мен ноокатта баарына жанымды коштуруп коем да. Мына азыр энеу, мына жөн эле эне дегенден көрө эне жаным десе эрип калабы эже. Ошондой да жанымды кошуп эле, апа жаным деп койгула дейм да. Эже жаным, жеңе жаным десе сүйүнүп калабы. Деп туура. Ой, ширин сөз мага тилден чыгып атпайбы? Ошо тилибиз ширин гана сөздү сүйлөсүн. Аллах Таалага зикирлерди айталы. Жүрөгүбүз менен биринчи Аллахты сүйөлү, Аллахтын хабиби пайгамбарыбызды сүйөлү саллаллаху алейхи вассалам, анан жубайларыбызды, анан бала чакабызды, ата-энебизди жана башка тууган уруктарды, анан мамлекетибизди. Мына ушинтип эле мыкты жашоо болот алтыным. Ушунун бардыгын биз сактасак, эрежелерди сактасак, көркөм жашоо болот да, бардыгы жакшы болот. Эң туура. Алла ыраазы болсун. Кыргызстаныбыз тынч болсун да, аман болсун. Башкаруучулар да кичине Аллахтан корксун да, Аллахтан корксун, анан кесипкөйлөр кесин. Чоң рахмат, амин. Айтканыңыз келсе, эмесе Айзапас дагы айтып өтүңүз. Бүгүнкү күндө Аллахтан эң биринчи тилегенибиз ушул балдарыбыз согушту көрбөй тынчтыкта тирүү болсун. Амин. Балдарыбыз коомдо адал ырыскы табышса экен. Ооба. Коомдо Аллах ыраазы боло турган туура жакка өнүгүүгө жетектесе экен. Амин. Элдерди жакшы жактан үлгү болуп, жамандыктан алыс болсо экен. Амин. Аллах Таала Куранда 39-сүрөнүн 3-аятында айтат: "Калыс таза дин ислам Аллахтык." Амин. Дин ислам менен жашаганда гана ар бир адам бактылуу болот, ишенип койгула. Жүрөгүңдө абсолюттук тынчтык орнойт, айжа. Тынчтык орнойт, себеби сен бардык нерсени Аллахтан деп көрөсүң да. Анан бактылуулук өзүңдө турат да. Сен көчөгө чыгып издебе, көчөдө күнөө сени таап алат да. А сен үйдө эле таба бер. Жаныңда таксырың бар, бала чакаң ойноп атат, кыздарыңыз бактылуу жашап атат, урпак уланып атат, дениң сак, жеп ичип отурасың. Мындан өткөн бакыт жок да. Каяктан издейсиң? Көчөгө чыгып издебей эле кой. Ооба. Эң туура. Бактылуу, мына ушулда бактылуулук. Сухбат кырып отурабыз эже сиңдилерим менен. Мыкты жакшынакай журналисттин мындай суроолоруна жооп берип, бул да бактылуулук да. Бир сөзүбүз менен дагы адамдар жакшы жакка бурулуп калса, Кудайга шүгүр дейбиз биз. Биз бактылуубуз. Биз апалар бактылуубуз. Кудайыма шүгүрлөр болсун, а? Эжо, дуа. Амин. Ушундай бүгүнкү жакшы күндөрдө жолуктурган, бизди ушундай бир куттуу студияда жакшы сөздөрдү айттырып аткан Аллахыма чексиз мактоолор, чексиз шүгүрлөр болсун. Биздин айткан сөздөрүбүз Аллахыма жаккандан болсун, элдерге пайдасы тийгенден болсун, ушу биздин сөзүбүздөн бир пайдалып, канчалаган кыздарыбыз, келиндерибиз, кайненелерибиз бир оңолуу өзүнүн турмушунда ушуларды пайдаланса, биз бактылуубуз. Бүгүнкү мындай
келгенибиздин басып келген кадамыбыз, биздин аракетибиз, мына кыздарым силердин ишиңер максатына жетти деп ойлойм. Кудайым ушу эл журтка тынчылык берсин, бактылуу жашоо насип этсин. Эми чындыгында динде сиз айткандай ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык сонун бактылуулукту берген экен, ошону өзүбүз гана татаалдатып алат экенбиз. Ошону диндин негизи акыл эстүүлүк менен, ушул даанышмандык менен жөнөкөй, жеп-жеңил, бактылуу жашоо насип этсин баарыбызга. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Жаңарга да Аллах таалам көп берекелерди берсин, мыкты инсандар келсин, жакшы сухбаттар болсун, элге жугумдуу боло турган сөздөр айтылсын, ишиңер ийгиликтүү болуп, Аллах таалам дайыма жүзүңөр жарык болуп, сөзүңөр өткүр болуп, элдин жүрөгүнөн түнөк таап, дайыма өркүндөп, өрчүп, жакшынакай болуп алга бара бергиле. Биз силерди угуп курсан болобуз. Өсө турган кыздарсыңар. Аллахыма шүгүрлөр болсун. Эки дүйнөнүн бактысын берсин Аллах таалам. Дозок азабынан куткарсын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Бирахматика я архамар рахимин. Биздин ар бир кадамыбызда, ар бир секундта, ар бир мүнөттө Аллах гана жетиштүү. Башка эчтеке дебейбиз. Hasbunallah ve nimel vekil, nimen mavla, nimen nasir, gufroneke Rabbena ve ileykel masir. Тынчтык амандык болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сүйүктүү биздин апалар, ушундай сонун бир дилмая куруп бергениңиздер үчүн сиздерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул ар бир баскан кадамыңыздарды Алла таалам дайыма колдосун. Ушу бейиште бирге болууну да, бейиште дагы көрүшүн Аллах насип кылган болсун. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер Айымдар ааламы берүүсүнөн үлгүлүү апалардан үлгүлүү сабак алдыңыздар. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.